Assalamu alaikum. Bugün sizler menen ayalдар турасында bir kızıktуу окуяны бөлүшкүм келип турат. Негизи аял киши ушунчалык акылдуу, данышман калып келет. Аял эркектерди ал жагын өтүп, бул жагын өтүп, тез эле башын айландырып, алдап ала турган ушундай бир аял кишинин бир мүнөзү бар. Негизи аял кишиде эки курал болот экен. Биринчи куралы күлүп жеңет экен. Ар дайым жакшы сүйлөп, жылмайып, күлүп, сүйдүм, күйдүм деп жүрүп, эркек кишинин башын айландырып алат экен. Экинчи айласы ыйлап жүрүп, күйөөсүн багындырат экен. Аны айтып, тигини айтып, арыз моңун айтып, деги аял киши 60 айланын 60 менен эркек кишинин тез эле башыны айландырып алат экен табиятынан. Бүгүн сиздер менен ошол бир аялдардын айла амалы туурасында бир жакшы икаяны айткым келип турат. Бир кишинин аялы ар дайым мен сени жакшы көрөм, мен сени сүйөм, мен сени жакшы көргөнүмдүн, мен сени сүйгөнүмдүн сен мына ушундан билген, мен сага экинчи аял алып берем, өзүм таап, татынакай сулуу келишкен аял алып берем деп айтат экен. Аны уккан күйөөсү аялына айтканы кулагына жактыбы же чындап эле өзүм дагы экинчи аял алам деген бир ою барбы? Анан макул болуп сүйүнүп короонун бир бурчуна бир бөлмөлүү там салат экен. Там бүткөндөн кийин үйдө татынакай жасап анан экинчи шаарга сапар алат экен. 2-3 күндөн кийин кечинде түндө үйүнө келет экен. Бирок ал жактан аял албай эле чоң бир кумара сатып алып келет экен. Анан түн ичинде келип кумараны үйгө алып кирип жашына адам жаткандай төшөк салып, кумараны коюп, анан кумаранын үстүнө ошол төшөнчө менен жаап, адам жаткан сыяктуу кылып коет экен да, эртең менен чыгып аялына алтыным, сага рахмат, ушу мени сүйүп, күйүп, жакшы көрүп, ушул экинчи аялды ал дедиң эле, мен экинчи ушул келинчегимди токолду алып келдим. Ал жаш, эми көп нерсени билбейт, өзүң тарбиялап, кемчилиги болгон болсо түздөп аласың. Азыр алыстан келди, сапардан келди, бир аз уктап турсун. Мен талаага барып келе калайын деп анан кетменин көтөрүп талаага жөнөйт экен. Анан түш болуп калганда үйүнө келсе, аялы бакырык чакырык кый менен күйөөсүн күтүп алат экен. Бери кел, мунун келбей жатып эле мени беттен алат го, суудан алып отко, оттон алып сууга салат, жөн эле мени безилдейт. Монтип мени тиллеп атат, мунун келбей жатып мага монду акыл үйрөтөт, беттен алат. Жашасаң ошол аялың менен жаша, же мени менен жаша деп беттен алып жулунуп дудуланат экен. Күйөөсү дал өзүнүн оюндагыдай болгон үчүн бир тарабынан ичинен күлүп, бир тарабынан аялынын кылыгына таң калгандан кийин бери кел дейт экен. Аялынын колунан жетелеп, кетменине далына кармап алып, анан аялын жетеп алып, ошол бөлмөгө карап жүрөт экен. Бул келбей жатып сага мындай тил кайтарса, келбей жатып сага ыза берген болсо, мен анын бул жерге 1 минутта, 1 секундта алып калбаймын. Жүр деп анан кийин аялыны жетелеп кирип эле бөлмөгө кирип, баягы кетмен кармап анан кийин сен эмне менин аялыма, эмне сен менин аялыма келип келбей жатып эле беттен аласың? Эмне сен менин аялымды жаман сөз тийгизесиң? Аялым жөнүндө эмнеге жаман сөз айтасың деп анан кийин кетменен ургулап кумараны тылакала баштайт экен. Кумараны урган сайын ушинтип бакырат экен. Эмне сен мындай акмактык кыласың? Эмне сен монтип алдайсың деп. Бирок баягы куулук кылам деп бир ачылган аялы
аябай уят болуп, ар бир кумурага урган кетмен ушул өзүнүн башына тийген сыяктуу кыйналып, şu жер жарылса жердин түбүнө кирип кетейин. Жер катуулук болуп эле жер жарылбай турганына гана ушунчалык уят, ушунчалык шерминде болгон экен. Айтайын дегеним, баягы жан бермек бар, ер бермек жок деген кыргыздын жакшы бир сөзү бар. Баягы аялдардын сага алып берем мен деген сөзүнө мен айтат элем эркектерге ишене бербегиле, ишенип анан кийин баягы өзүңөрдү кыйнап ала бербегиле деген ойду айтмакчымын. Бул окуянын астында да бир чоң даанышмандык жатса керек. Эгерде аял затыны сүйүп, өздөрү айтмакчы алдап жашаган болсо үй бүлөдө тынчтык, бейпилдик, чыныгы сүйүү, махаббат үй болот. Качанда үйдөн тынчтык кетсе, бейпилдик кетсе, үйдөн береке кетет, ынтымак кетет, үйдө жакшылык болбойт. Ар бирибиздин үйүбүздө ынтымак, сүйүү болсун.